Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Şeyhtir, кадимкидей эле Мухтасар Вихоядан сабагыбыз уланып жатат. Өткөн темада кудук темасын айтып бүтүп, эми кешик темасына жеттик. Хоп, баштадык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва сурул адами вал фараси ва кулли ма'кули лахми tahirun. Birinci söz kotorup alalı. Adamın, жылкынын жана бардык эти жейлей турган жаныбарлардын кешиктери таза. Эти жейлей турган жаныбарлардын кой, эчки, уй дейбиз го, ушулардын тегиштери таза. Кыскасы суур деген сөз ичкенден кийин калган сууду суур деп коет. Биз аны кыргыз тилинде эмне деп коебуз? Кешик деп коебуз, таксыр. Түшүнүктүбү? Эми ушул жерде en birinci emneni айтып атат? Адамды, васуурул адами, адам баласынын кешиги таза. Ал мусулманбы, капырбы, эркекби, аялбы, тазабы, жунуппу, этеккир көргөнбү, нифас абалдабы, айырмасы жок, бардыгыныкы таза болот. Түшүндүңүзбү? Башка диндин өкүлдөрү, мисалы, еврейлерди ала турган болсоң, аял этеккир болгон кезде таза эмес болуп калат да, аларда пласына жасат болуп эсептелет. Бизде аял кадимкидей таза. Ушул суроо көп берилет. Этеккир болгон аял камыр кылса эмне болот, мындай кылса эмне болот деген суроолор көп келет. Эмне экен таксыларым? Таза, ал эч проблемасы жок ан. Камыр кыла берет, нан жаба берет, тамак бышыра берет, кадимкидей адам катары жашай берет. Болгону ал этеккир өзүнүн бир тыя турган нерселери бар, ал кийинки темаларда келет. Түшүнүктүбү? Кандай дедик? Мусулманбы, капырбы, эркекби, аялбы, тазабы, жунуппу, хайзбы, нифасбы, кешиги эмне экен? Таза. Бирок эгер арак ичери менен артынан сууду ичсе, мына ошол суудан калган суу харам болуп калат. Арак ичти, артынан суу ичти. Неге? Себеби оозунун тегерегинде эмне бар, шилекейинде? Ооз эриндерде. Арак бар. Мына ошол арак жуккандыктан харам болуп калат. Ал эми эгерде аракты ичкенден кийин кичине күтүп, оозуну мисалы өзүнүн шилекейи менен бир үчтөгөн кылып жалап тазалайт го. Арак ичкендерде эле ошондой да. Тазаласа же оозуну барып суу менен чайкап туруп, андан кийин келип идиштен суу иче турган болсо, анда кешиги эмне болот? Таза кайра. Түшүнүктүүбү сөз? Я. Экинчиси вал фарас деди. Жылкынын кешиги таза. Ат, жылкы ичкенден калган суу тууралуу алымдарыбыздын бир канча пикири бар. Имам Абу Ханифа рахматулла алейхиден 4 пикир келет. Абу Ханифа рахматулла алейхи жылкынын кешиги тууралуу канча пикир айткан экен? 4. Биринчиси Имам Балхи рахматулла алейхи деген алым Абу Ханифадан кылган риваятында айтат. Мен үчүн ат ичкенден калган суудан караганда башка суу менен дарат алуу жакшыраак дейт. Харам дебеди, көрдүңүздөрбү? Аттан калган сууга дарат алганга караганда башка таза суу болсо ошо менен дарат алуу жакшы деди. Арам дедиби? Жакшыраак деп койду болгону. Бул да таза, бирок тиги менен дарат алуу жакшыраак деди. Бул бир пикир. Экинчи пикир Хасан бин Зияд рахматулла алейхи. Абу Ханифанын шакирттеринен, билесиңер. Бул киши Абу Ханифадан болгон риваятында айтат. Ат ичкенден калган суу аттын эти сыяктуу макрух дейт. Себеби Абу Ханифа рахматулла алейхи өлгөнүнө бир риваятта 3 күн, бир риваятта 7 күн калганга чейин эмне? Аттын кешигини жегенге болбойт деген пикирди айтып жүргөн. Кийин сөзүнөн кайткан. Бул ошол биринчи пикирин айтып атат. Аттын кешиги, аттын эти сыяктуу эмне экен? Макрух дейт. Бул экинчи пикир. Үчүнчүсү, аттын кешиги эшектин кешиги сыяктуу дейт. Аттын кешиги эшектин кешиги сыяктуу деген бир пикир келет. Төртүнчүсү, бул эки имамдын сөзү сыяктуу Абу Ханифа рахматулла алейхи айтат, ат ичкенден калган суу таза деп айтылган дейт. Мына ушул пикир менен амал кылынат. Кыскасы, аттын кешиги эмне экен? Таза. Түшүндүңүздөрбү? Эми эмне үчүн ушул жерде атты, жылкыны бардык эти жейлей турган жаныбарлардын катарына кошуп койболду? Болот эле да, ошондо кошуп койгондо биз кыргыз элинде аттын этини жейбиз го. Макули лахамга кирип кетет, өзүнчө айтты. Себеби бул жерде ихтилаф бар, талаштар бар. Түшүндүңүздөрбү? Жана айтпадымбы, Абу Ханифа рахматулла алейхи жегенге болот, болбойт деген версиялардан анан кешигинин өкүмүндө дагы канча пикир айтылды. Мына ошол себептен эмне деп жатат таксырым?
Bunu özünчө кылып жазды да. Өзүнчө ойлогула ошол эти жейле турган жаныбарлардын кешиги бул да эле ошол аттай эле таза. Сен ойлогула аттыкы таза эмес деп туруп өзүнчө кылып жазып койду. Мафхум? Анан акыркы сүйлөм не деди? Ва кулли маъкули лахми. Бардык эти жейле турган жаныбарлар. Жанагы айтканымдай кой, эчки, уй, төө. Кыскасы, тагы эмне жейбиз бар го, ошолордун бардыгынын кешиги эмне болот экен? Таза болуп эсептелет. Мафхумбу? Иә. Хоп, бир учур болот да, таксы. Төө кичине бир мындай немеден чыгат го. Бешинни болуп кетет го. Нажасатты жей баштайт го, кутуруп кетеби, кандай болот? Ошондой бир немеси бар. Ошондой мезгилде нажасатты жей баштайт да, таксырым. Уй дагы ошондой нажасатты жей баштайт да. Көрүнгөн нерсени жей бере турган болуп кала турган бир сезону бар да. Жана итти байкасаңар, ит чөп жей баштайт го бир сезон болгондо. Билесиңерби? Ошол сыяктуу төө менен уй да эле ошондой бир нажасат жеп калат. Ошондой боло турган болсо, кешиктери не болот? Макрух болуп калат. Чөнтө бул жанагы таза чөп, таза неме жеген кезде кешиктери эмне экен? Таза болот. Эми окуу жигит. Ва сиба'ил бахайми najисун вал. Жырткыч төрт жаныбар, төрт аяктуу жаныбарлардын неси? Кешиги харам болот. Ит, чочко, пил, түлкү, арстан, карышкыр, жана башка кыскасы тиши менен аңчылык кылган жаныбарлардын кешиги эмне болот экен? Нажасат болот. Аюу мисалга. Любой ошол гепард, мепард десиңер, эмне десиңер, ошол бардыгы кирип кетет. Мафхум? Кош. Оху. Вал хиррати вад даджажати ал мухаллати ва сиба'i тойри ва савакини. Буюти Ва савакини ал буюти макруху болду. Мышыктын, бош жүргөн тобуктардын, жырткыч куштардын жана үйдө жашап аткан жаныбарлардын кешиктери макрух болот. Үйгө жашап аткан сойлоочу жаныбарлар бар го, жанагы чычкан дейбиз, не дейбиз, жылан. Мурунку доордо адамдар менен чогуу эле жашап жүргөн да ошол себептен айтып жатат. Кыскасы, үй мышыгы. Үй мышык. Азыр максат ал-хирра деди го. Бул үй мышыгын айтып атат. Жапай мышыкты эмес. Жапай мышыктын кешиги харам. Аны жокоруда айткан сүйлөмгө кирет ал. Бул үй мышыгы адамдардын арасында биздин арабызда үйгө кебирлер багат да. Ошол чогуу аралашып жүрө бергендиктен шариятта жеңилдик болуш үчүн мунун нажасаттыгын не кылган? Төмөнгө түшүргөн. Харам эмес, макрух деп койгон. Чөнтө эгерде харам десе, улам менен барып тигиге тиет, харам болуп калат, мунусуга тийсе харам болуп калат, үйдө не болот? Түйшүк пайда болот. Кечке дерим апаларыңар ошол ичакты жууп жүрө беш керек болуп калат да, тазалап эле. Тийген нерсеси харам болот да. Ошол себептен жеңилдик болуу максатында болсо бул да хищник. Туурабы? Бул да жырткыч, башка жаныбарлар эмне кылат? Жейт. Бирок ошого карабастан мунукуну не кылды? Жанагы адамдарга дайым аралашып жүргөндүктөн, бутташып жүргөндүктөн муну жеңил кылып макрух деп койду. Түшүнүктүбү? Эгерде нажасатты бирок бул да эгерде нажасатты жеп эле, мисалга чычканды жеп эле барып сууга башын салса, булганып калат. Бул да жегенден кийин жанагы мас адам сыяктуу, арак ичкен адам сыяктуу өзүнүн тили менен, шилекейи менен эриндерин тегерегин тазалап, андан кийин барып бар го. Эмне дейт ва? Иче турган болсо суудан, анда не болот экен? Макрух болот. Жапай мышыктык эмне экен? Харам. Экинчиси, ушул жердеги макрухдан алымдарыбыздын ортосунда талаш бар. Мышыктын кешиги макрух тахримиябы же макрух танзихиябы? Макрух тахрими дегени бул арамга жакын дегени. Арамдын брачкасы дегенде эле да. Танзихи дегени бул адалга жакынырагы. Чөнтө кимиси десе, кээ бир имамдардын көз карашы боюнча макрух тахрими болот. Мисалга имам Тахави рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча макрух тахрими болот. Бирок көпчүлүк имам Кархи жана башка алымдардын пикири боюнча эмне экен? Макрух танзихи болот таксылар. Мафхумбу? Фатва дагы ушул макрух танзихиге берилген. Түшүнүктүбү? Экинчи, бош жүргөн тобоктордон калган суу макрух болот. Бош жүргөн тобоктордон калган суу не экен? Макрух болот. Таксыларым, бош жүргөн деп атама, эгерде клеткага солоп, тумшугу жерге тийбей, өзүнүн бутун астагы нажасатка аралашкан нерсени жебей тазадан жесе, таптаза нан жесе мисалга, анын кешиги таза болот.
Түшүңүздөрбү? Бул жанагы бош жүргөндүктөн кээде таза жесе, кээде каалаган нерсени жеп кете берет да, туурабы? Ошол себептен макрух. Эгерде клеткага сороп тазадан менен баксаңыз, мунун кешиги эмне? Таза. Мафхумбу? Анан кандай макрух десе, бул да эле макрух танзихи таксылар. Ошондуктан ушундай макрух танзихи суу бар кезде сен таяммум кыла албайсың. Ошо тооктун кешиги менен дарата аласың таксыр. Же мышыктан калган суу менен дарата аласың. Таяммумга болбойт. Суу бар деген сөз бу. Андан кийин азыр жырткыч, азыр сүйлөмдү бүтүрөлүм анан кийин. Жырткыч канаттуулардын кешиги, мисалга бүркүт, кыргый, жана башка тырмагы менен аңчылык кылат го, улардыкы дагы макрух болот. Бирок эгерде буларды дагы камап, клеткага солоп, таза эт, адал эт менен баксаң, адал дан менен, бунун да кешиги таза болот. Булардын кешиги макрух экендиги жанагы арам нерсени жегендиктен болуп жатат да, таксыр. Мафхумбу? Я. Булардын дагы кешиги кандай кешиги экен? Макрух танзихи. Үчүнчүсү, үйдө жашаган жанагы сойлоп жүрүүчү дедимби? Чычкан, чылан, чаян сыяктуу нерселердин кешиктери эмне болот экен таксырым? Макрух болот. Мафхумбу? Булардын кешигине дагы талаш бар да. Макрух тахрими ва танзихи десе, кээ бир китептерде макрух тахрими дейт, кээ бирлерде танзихи дейт. Мына ошол танзихи дегенди Раддул Мухтар, Бахрул Роиq китептеринде ушул сөзгө басым жасалган макрух танзихи экендигине. Мафхумбу? Мындай тактап айтканда экинчи пикир туура. Кандай пикир экен? Макрух танзихи. Эми сөзүңдү айт, жигит. Мындай ошол суу макрух тахрими да, арамга жакын. Бирок дарат алыш керек болду, ошого ала берсе, ошону аласың да, даратың дарат болот. Кадимки сен башка нерсе менен кылганга укугуң жок таксы. Эгер макрух тахрими экен деп таштап салганга болбойт. Болбойт. Такыр болбойт. Суу барбы? Сен бут добур суу менен аласың. Ал толку харам болсо сен албайсың. Суу барбы аласың таксы. Оку. Вал химари вал багли машкукун фихи. Ана вал химари вал багли машкукун фих. Эшек менен качырдын кешигинде эмне бар? Эки анжылык бар. Тазабы, таза эмеспи деген түшүнүк бар. Эки анжылык. Кыскасы, эшек эки түргө бөлүнөт. Биринчи экиге бөлүп алалы таксыр. Бири үй эшек, местный деп койбоймунбу? Экинчиси жапайы эшек. Жапайы эшектики таза. Себеби анын эти да эле жейилет да. Үй эшегине бул жерде маселе. Үй эшегинин эти эмне? Харам. Бирок үй эшегинин кешиги эмне, кешигинин өкүмү кандай десе, тазабы, таза эмеспи дегенде, ана алымдарыбыздын ортосунда талаш бар, шек бар да. Шек, алым сахабалар талаш кылган, алымдарыбыз иштихат кылып талаш кылган. Ошол себептен бул шектүү болуп калган. Бирок эмнесинде шек бар? Эмнесинде шек бар? Жакшы эске алгыла. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча тазабы, таза эмеспи деген шек бар. Тазабы, таза эмеспи. Мындайча айтканда, адалбы, адал эмеспи деген шек бар. Бирок кээ бир алымдар айтат, жок дейт. Бунун кешиги кадимкидей таза. Проблемасы жок. Таза. Бирок аны менен дарат алсаң тазалайбы, тазалабайбы деген шек бар дейт. Түшүнүңүздөр сөзүмбү? Өзү таза. Өзү таза дегендин мааниси кийимиңизге чачыраса сизди булгабайт, денеңизге чачыраса булгабайт. Эч жериңди булгабайт. Нажасат суу чачыраса кийимиңди булгайбы? Бул булгабайт. Эшек суу ичип мындай кылып чаканып бирүүдө кийимиңизге чачырап кетти. Проблема жок, таптаза. Кете бересиң, намазыңды окуй бересиң. Түшүнүктүбү? Бирок эми ошол эшектен калган суу менен дарат алса, мен кадимкидей таза боломбу, болбоймбу деген эмне бар экен? Шек бар. Мына фатва ушуга берилген таксыры. Шек эмнесинде экен эки анжылык? Тазалайбы, тазалабайбы деген шек. Өзүнүн затынын таза экендигинде проблема эмне экен? Жок. Түшүнүктүбү? Бирок чокордо айтылган маселе эркек эшекти да, ургач эшекти да камтыйт да. Эркек эшек да, эшек деп атат да. Химар деди, эркеги да эшек, ургачы да не? Эшек да. Бирок кээ бир алымдардын көз карашы боюнча эркек эшектин кешиги харам болот. Не себептен? Бул мына барганда жолдо басып атканда ар нерсени жыттап кете берет. Ошол себептен мунун кешиги харам дейт. Оозу нажатка тийди. Аны албай чаккага саса харам болобу? Я. Көрдүңөрбү? Таксырым. Ошол себептен кээ бир алымдар харам деп айткан. Бирок бул маселеде эң туурасы эркек бе ургачыбы айырмасы жок. Кешигинде эмне экен? Кешиктин заты таза. Бирок эмне экен? Дарат алсак болобу, болбойбу деген эмне бар экен? Шек бар.
Мафхум бу? Анан экинчи эмнени айтты? Качырды айтты. Багыл деп качырды айтат. Качыр дегенден максат энеси эшек, атасы жылкы деген сөзүбүз. Түшүндүңүзбү? Энеси эшек, атасы качыр. Мына ушуну качыр дейбиз. Ал эми эгерде тескериси болсочу, энеси бей болуп, атасы эшек болсочу, анда кешиги талашсыз таза болот. Жаныбарлар энесин ээрчийт таксырым. Жаныбарлар энесин ээрчийт. Түшүнүңүзбү? Энеси атпы? Значит, аттын кешиги эмнеде? Бул таза деген сөз. Мафхум? Я. Эшектин кешигинин эмнесинде шек бар экен? Эки анжылык. Өзү таза. Тазалайбы? Тазалабайбы деген. Фатва ушуга берилген. Кош, андан кийинги. Ва ютавадду бихи ва ютаяммаму ин адима гойруху ва. Эгерде шектүү суудан башка суу жок болсо, ошол шектүү суу менен дарат алат, анын үстүнө дагы кошуп таяммум кылат. Сиз бир жерге бардыңыз, эшектин кешиги гана турат таксырым. Эшектин кешигинен башка суу жок. 2 километр аралыкта не жок? Суу жок. Такыр жок. Эмне кыласыз эми? Ошондой мезгилде эмне кыласыз? Даже макрух суу жок да. Жанагы мышыктан калган суу болсо ошо менен дарат аласың. Че мына шектүү менен албай, тиги менен аласың. Макрух суу дагы жок. Таза суу дагы не? Жок. Тек гана эмне калды? Эшектики калды. Мына ошондо эмне кыласыз десе, 3 имамдын көз карашы боюнча, 3 имам кимдер? Абу Ханифа, Абу Юсуф, имам Мухаммаддын көз карашы боюнча дарат алат, таяммум кылат. Имам Зуфардын көз карашы боюнча да эле дарат алып неметет. Таяммум кылат. Бирок 3 имамдын көз карашы боюнча эмне кылат? Айырмасы жок. Биринчи дарат алып анан таяммум кылабы, же биринчи таяммум кылып анан дарат алабы, орун алмашуу менен сумма өзгөрбөйт болот, жарай берет. Мейли биринчи дарат алып анан таяммум кыл, мейли биринчи таяммум кылып анан жанагы шектүү суу менен дарат алып. Имам Зуфардын көз карашы боюнча биринчи дарат алып сууну жок кылат, андан кийин эмне кылат? Таяммум кылат. Ошондуктан биз да эле этият үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчи дарат, анан таяммумду кылышыбыз керек. Этият да бул бардык имамдардын сөзү менен амал кылган болобуз да. Орун алмашуу менен сумма өзгөрбөйт, ооба. Бирок этияттыктан биринчи сууду жок кылып, суу бар кезде таяммум мүмкүн эмес да. Сууду кетиребиз, анан таяммум кылабыз таксырым. Экөөнүн бири тазалайт да. Же дарат тазалайт бизди, же таяммум. Айырмасы жок. Түшүнүктүүбү? Я. Кош. Вал арaqu kas-su'ri. Ана. Тер, денеден чыккан тер, ошол кешик сыяктуу дейт. Мындайча айтканда, ар бир жаныбардан чыккан тердин өкүмү андан калган суу сыяктуу болот. Кешиги сыяктуу болот. Демек, жылкыдан чыккан тер эмне экен? Эти жейде турган жаныбарлардын тери? Адамдан чыккан тер? Бирок кээ бир аалым уламалар такай дайым арак ичип жүргөн алкаштын терин не деген? Нажасат болот деген. Ал денесинен спирт чыгат да, мындай айтканда. Болгон ошондой адамдар, жаныга барсаң эле арактын жыты чыгат денесинен. Ошонука нажасат болот деген айтылган. Бирок бул пикир туура эмес. Түшүндүңүзбү? Адамдын кешиги эмне экен? Таза болгондон териси дагы таза. Кош, ичкенден кийин калган суу нажасат болгон жаныбарлардыкы эмне болот? Терлери нажасат болот. Эшек менен качырдан чыккан тер не болот? Терде не бар экен? Шек. Талаш бар. Талаш бар. Себеби шектүү да. Талаш бар. Мисалга имам Халвай рахматуллахи алейхи айтат, нажасат дейт. Имам Абу Ханифадан эшектен денесинен чыккан тер тууралуу бир канча пикир келген. Бир пикир алардан чыккан тер таза деп келет. Экинчи пикир алардан чыккан тер оор нажасат деп келет. Үчүнчү пикир алардан чыккан тер жеңил нажасат деп келет. Бирок биринчи пикир туура кайры. Түшүңүздөр, Абу Ханифадан бир канча эмне келген экен? Пикир келет. Кыскасы, ар бир нерсенин денесинен чыккан тер анын кешигин өкүмүндө. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн эшек минсең, тердесе кийимиңди булгайбы экен? Жок, булгабайт. Себеби не? Таза. Мафхум? Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.